Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Полиция кызматкерлерин видеого тартып алсам болобу деген суроо келип турат. Ошого жооп катары ушул видеону жасап турам. Негизи мыйзам боюнча полиция кызматкерлерин видеого тартып алсаңыздар болот. Бирок ошол эле маалда эгерде полиция кызматкерлерин сиздердин укугуңарды одоно бузуп оор кылмыштуулукка алып баратса, анда далил катары сиз өзүңүздүн укугуңузду коргоо максатында видеого тартсаңыздар болот. Калган учурларда видео тартуудан баш тартууну сунуш кылат элем. Эмне үчүн дегенде, анткени видеого тартып жаткан адам биринчиден укук колдонууну туура билиш керек. Эгерде видео тарткандан кийин өзүнүн укугун коргоодо юридикалык же болбосо укук колдонуу ыкмаларын билбесе, анда полиция кызматкерлери административдик үстөмдүктү колдонуп, аны кандайдыр бир мыйзамдуу жазага тартып коюшу мүмкүн. Ошол себептен видеого тартаардын астында ал адам негизи юридикалык билими болуп, жана укук колдонуу ыкмаларын билиш керек. Антпесе, негизи полиция кызматкерлери бул күч органдарына кирет дагы административдик ресурсту колдонуп, ал адамды жазага тартып коюшу мүмкүн. Экинчиден, полиция кызматында азыр кадр маселеси аябай орчундуу. Ошол себептен көпчүлүк полиция кызматкерлери адамдардын кичи укуктарын бузгандыгы үчүн же болбосо беспричинный проверка документи үчүн көп учурда ал сотрудниктерди жумуштан четтетпейт. Эмне үчүн дегенде, анткени полиция системасында азыркы маалда Россия Федерациясында кызматкерлердин жетишсиздиги байкалып, ал кызматтарга өтө билимдүү эмес адамдарды жумушка алгандын себебинен ошондой көпчүлүк учурда коомчулукта основание, а также причины деген видеолор таркалып турат. Ошол себептен бул кадрдын жетишсиздиктин маселесинин негизинде полиция кызматкерлерин көп учурларда замечание, устное замечание же болбосо выговор деген жаза менен эле чектелип, оор кылмыш кылган учурда гана ал сотрудниктерди жумуштан четтетип, кылмыш иштерин козгошу мүмкүн. Калган учурларда максималдуу түрдө берилүүчү жаза бул устное замечание жана выговор болуп калат. Андан кийинки дагы бир ой, үчүнчүдөн интернет булактарында основание жана причина деп көп блогерлер чыккандын себеби, алардын негизги видеого тартып интернетке жарыялаганы бул коомчулуктун өзлөрүнө көңүл буруу маселеси деп эсептейм. Ал адамдар атайын юридикалык китептерди, мыйзамдарды окуп алышып, ошолорду колдонуу максатында жана коомчулукту өзлөрүнө буруу максатында көпчүлүк ушундай видеолорду ташташат. Негизи менин оюм боюнча, эгерде Кыргызстандан келген көпчүлүк биздин мекендештер ошондой полиция менен болгон карым-катнашты видеого тартып жана коомчулукка өзүмө көңүл буруу максатында ошондой видео жасасаңыздар, мен ойлойм, мындай иш-аракеттен алыс болушуңарды сунуштайт элем. Анткени Россия Федерациясында биз кыргызстандык болсок, өзүбүздү конок экенибизди эч качан унутпай, Россия Федерациясынын мыйзамын сактоого чакырат элем. Эмне үчүн дагы чет элдик жарандарды көп учурда текшерүүгө аракет кылышат. Анткени сиздер билген маалыматтай эле Москва шаарында 70% көпчүлүк мекендештерибиз жашаган жерде учетто турбаганыбыз бизге билгендей эле, бул маалыматты полиция кызматкерлери дагы билишет. Ошол себептен алар ушул себептин аркасынан көпчүлүк учурларда себепсиз документтерди текшерүүгө барышат. Өзүңүздөр айтылып тургандай, Россия Федерациясында жашаган жерге учетко туруу, ошондой эле миграциондук учетту толук мыйзамдуу алып жүрүш оңой эмес. Көп учурда аргасыздыктан башка жерге учетко турабыз дагы, көп учурда мыйзамсыз жүргөнгө аргасыз болушат. Мындай аргасыз жүрүштүн негизи бул болсо ошол документтерди текшерүү причинасына айланып калган. Ошол себептен бул менин жеке көз карашым. Эгерде мүмкүнчүлүк болсо, полиция кызматкерлери документтерди текшерип калса, бул процедура 5 мүнөткө жетпеген процедура болот дагы. Документтерди берип коюңуз, текшерип алышсын. Андан кийин текшерүүдөн өткөндөн кийин
өзүңүздөрдүн ишиңиздерге кете берсеңиздер болот. Негизи Россия Федерацияга кандай максатта келгенибизди унутпайлы, ойлогон максаттарыбызды аткаруу максатында бирөөбүз иштегени келсек иштеп, окуганы келсек окуган максатты көздөп мекенибизге сак саламатта жетели. Көңүл бургандарыңыздарга чоң рахмат. Сиздерди урматтап, Мирбек Салбекович.